Биз акынбыз, ойдогону арине түз айтабыз. Жымсалдабай, кууланбай, бизге андыктан күтүү кыйын мамиле. Доско достой, тууганга туугандай. Эл уйкуда жаткан кезде түш көрүп, биз дүйнөнүн сарсанаасын желкеге артып алып, тердеп, тепчип, күчтөнүп, бой урабыз. Ой чендебес нерсеге эч урабыз, мунар урса жакшырдан. Акын калкы бир өмүргө бактылуу, өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан. Бийик турат ырыбыздын тагдыры. Эч нерсенин кереги жок чынында. Тийип турса жетет күндүн илеби. Анан жазган сабыбыздан кылымга таркап турса ата журттун тилеги. Соодагерче жашабайбыз майдалап, кайсыл жайда калк кайгыдан мертенсе, дал ошол жер ата журтка айланат. Чексиз биздин ой кыялдын чектери, ыр өлкөнүн түбөлүктүү бийибиз. Ишибиздин ошол алга кеткени оозуп турсак, бирибизден бирибиз. Акынына эл көңүлү ийсин да, алга кетсин деми менен жакшырдын жакшылыгы ата журтка тийсин да, жамандыгы бизге тийсин тагдырдын. Жакшылыгы ата журтка тийсин да, жамандыгы бизге тийсин тагдырдын. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар? Белгилүү болгондой, бүгүн сиздер менен Жолон Мамытовдун өмүр баяны жөнүндө аз болсо дагы маалыматка ээ болобуз. Акын Жолон Мамытов 1940-жылы 1-апрелде Ош облустундагы Кара Суу районунун Төлөйкөн айылында төрөлгөн. Орто мектепти аяктагандан кийин 1967-1962 жылдары Бишкектеги Скрябин атындагы Айыл чарба институтунун ветеринария бөлүмүнөн окуган. Ал 1962-1967 жылдарда Кара Суу районунун Каттаталдык совхозунда башкы ветврач болуп иштеген. 1968-1969 жылдары Ош областтык радио комитетинде улуу редактор болуп иштеген. Москвадагы Максим Горький атындагы институттун алдындагы жогорку курсунан 1969-1971 жылдары билим алган. 1974 жылга чейин Ош облустук радио уктуруу жана телекөрсөтүү комитетинде редактор, Кыргызстан кинематографисттер союзунун жооптуу катчысы, Республикалык Госкинонун башкы редактору, Кыргызстан маданияты редакциясынын поэзия бөлүмүнүн башчысы, Кыргызстан жазуучулары биримдигинин башкармасынын төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Жолон Мамытовдун алгачкы ыры 1954 жылы областтык Ленин жолу газетасына жарыяланып, кийин чыгармалары республикалык газет-журналдарда, алманактарда жарык көргөн. Бир нече ырлар жыйнагы жарыяланган. Акындын жубайы Меңди Мамазайырова да чыгармачыл адам, жазуучу, журналист. Акындын сүйүү ырларынын жаралышына да ушул адам себепкер. Кезинде экөөнүн баш кошуусуна ата-энелери каршы болуп, Жолон Мамытов ашыгына араң эле жеткен экен. Чыгармачыл үй-бүлө, бир кыз, 3 уулдуу болушкан. Бирок экинчи уулу 2011 жылы жүрөк оорусунан
көз жумган. Маяк жана Азамат аттуу уулдары учурда режиссер болсо, ал эми кызы Айгерим модельер. Акын Жолон Мамытов 48 жашында ак кан илдети менен ооруй баштайт. Илдет менен жарым жылдай алышып, Москвадан дарыланууга барып, ошол жактан көз жумган. Жубайынын эскерүүсүндө акындардын өзү билген, бирок ал тууралуу жакындарына айткан эмес. Издейм сени, Жолон Мамытов. Бул ырды жаш акын Жолон Мамытов сүйгөнү Меңдие Мамазайыровага арнаган экен. Издейм сени, арасынан элдердин, бактарынан бардык кооз жерлердин, сени аламга издетүүгө жаралсаң, мен аламга издөө үчүн келгенмин. Акпы, көкпү же сарыбы жолугуңдун түсүн билбей оорудум. Күзгө калган жалбырактын өңүндөй, ажарынан азуудаден соолугум. Тиктейм сени, тизмегинен элдердин, гүлзарынан күндөй кооз жерлердин, сени аламга кыйноо үчүн жаралсаң, мен түбөлүк кыйналууга келгенмин. Кызыл бекен, пүштү бекен көйнөгүң, мынча оңой алоолонтуп ойнодуң. Мүмкүн ушул зор бакыттын өзүдүр, өмүр бою бир көрүнбөй койгонуң. Мүмкүн ушул зор бакыттын өзүдүр, өмүр бою бир көрүнбөй койгонуң. Акын Жолон Мамытов 1973 жылы каармандык эмгеги үчүн медалы, 1981 жылы Суунун өмүрү аттуу жыйнагы, Эрчилтен Олокон деген мультфильмдердин сценарийи, Түркененин балдары деген куурчак театры койгон спектакль үчүн Кыргызстандын Ленин комсомолу сыйлыгына татыктуу болгон. Жолон Мамытовдун көз өткөндөн кийин Сепил операсынын либреттосу үчүн Малдыбаев атындагы сыйлыкка, ал эми 100 жашка тол кылым аттуу ыр китеби үчүн Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Акын Жолон Мамытов өзүнүн алгачкы ырлары аркылуу эле поэзия күйөрмандарынын көңүлүн буруп, сүйүүсүнө ээ болгон жаркын таланттардын ээси. Ал туңгуч ыр топтому Отту сүйөм аркылуу эле кыргыз адабиятына кайталангыс чоң талант келгендигин сездирген. Анын ар бир жазган ырына, чыккан жыйнактарына окурмандар кайдыгер калышкан эмес, сүйүп окушкан. Кийинки чыгармаларын чыдамсыздык менен күтүшкөн. Акындын көз өткөнүнө карабастан, бүгүнкү күнү да анын Жашыл Аалам, Убакыт, Ырлар, Буурул таңдын жомого, Жарышкан суулар, Атка токум салгыла, 100 жашка тол кылым, Күндүн каргышы, Башат жана Мухит сыяктуу ыр топтомдору чыныгы ыр билермандарынын сыйлуу төрүндө турат. Акын кыргыз элин, кыргыз жерин өзгөчө сүйгөн, анын ар бир чыгармасы муну ырастап турат. Ал Алп акын Алыкул Осмоновдон кийинки кыргыз поэзиясына олуттуу жаңылык киргизе алган нукура талант болгон. Тынымсыз изденүү, жаңылыкка умтулуу, өз чындыгын, бакыт жолун табуу анын бүт чыгармачылык өмүрүн коштоп жүрүп отурган. Анын далилинин бири Оңол Байыр легенда драмасы.